Parlamenttегі фракцияның жиынында кечээ күнү энергетика министринин орунбасары Айталиев Минэнерген былтыркы кирешеси 23 миллиард, ал эми чыгашасы 29 миллиард сом болгонун белгиледи. Айырма Минфинден алынган нерсе менен жабылган. Ал эми Минэнерген жалпы карызы, бюджетке болгон жалпы карызы 137 миллиард сомго жетип калды. Айталиевдин айтымында тариф көтөрүлмөйүнчө маселе улана берет. Мисалы үчүн üstümüzdeki жылы Минэнергенин кирешеси 24 миллиард, ал эми чыгашасы 40 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Чында эле, эгерде тарифтер көтөрүлсө, маселе бир кыйла жумшармак, бирок эгерде энергетиктер арасындагы коррупция жоюлса, маселе таптакыр чечилип да калышы мүмкүн эле. Бишкекте 8 апрелде болуп өткөн энергетикалык форумда өлкө экономикасын алдыга сүрөгөндүн ордуна энергетика аны артка тарткан тармакка айланып калды. Эгерде реформалар жалаң эле тарифти көтөрүү менен чектелсе, анда ал коррупцияны жашырмак турсун, аны актагандык болуп калышы мүмкүн.